АКШда өз ыктыяры депортация болгон мигранттарга $3000 берилет. Россия Индиядан миңдеген мигранттарды алып келүүгө даярданууда. Алай менен чоңалайга кече кар калың жады. Биздин миңдеген жүздөгөн оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары ошол жерде эки ашууда туруп калышты. Мындан ары дагы ошондой болбош үчүн мына транспорт министри отурат. Салам көрөрман, сиз Учкунбек YouTube каналын көрүп жатасыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда тааныштырабыз. Андыктан каналга катталып, бирден лайк басып, дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. АКШдан өз ыктыяры менен депортация болгон мигранттарга $3000 берилет. Президент Дональд Трамптын администрациясы АКШдан өз ыктыяры менен депортация болгон мигранттарга кенемти көбөйтүлүп, $3000 жеткирди. Бул тууралуу дүйшөмбүдө ички коопсуздук министрлиги билдирди. Ал акча мыйзамсыз жүргөн, жыл аягына чейин АКШдан чыгып кетебиз деп катталган чет элдиктерге берилмекчи. Маалыматка караганда бул каражатка билеттин баасы да кирет. Мыйзамсыз мигранттар бул белектен пайдаланып, өздөрү депортация болушу керек. Себеби андай болбосо аларды таап камакка алабыз. Ошондон кийин үйлөрүнө кайта албай калышат деп билдирди министр Кристи Ноэм. Була Азаттык. Россия Индиядан миңдеген мигранттарды алып келүүгө даярданууда. 2026 жылы Россияга кеминде 40 000 эмгек мигранты Индиядан келери күтүлүүдө. Бул тууралуу РФ президентинин атайын өкүлү Борис Титов билдирди. Орусия бийлигинин айтымында индиялык жумушчу күчү өлкөдөгү курч кадр тартыштыгын жоюунун негизги жолдорунун бири катары каралууда. Россияда жумушчу күч жетишпей, экономика мигранттарга барган сайын көз каранды болуп баратат. Статистика бул тенденцияны ачык көрсөтөт. 2022 жылы индиялыктарга 8 000 иштөөгө уруксат берилсе, 2023 жылы 14 000ден ашкан, 2024 жылы 36 000ге жеткен. 2025 жылга Россия визалык өлкөлөр үчүн 235 000 жумуш орунун квота кылып бекиткен. Анын 30% 71 000 орун Индия жарандарына бөлүнгөн. Эксперттер муну Россиянын эмгек базарындагы системалуу каатчылыктын белгиси катары баалашууда. Жергиликтүү кадр жетишпей, бийлик сырттан жумушчу тартууга аргасыз. Москвада Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн генерал-майору бараткан унаа жарылып, ал каза болду. Москва шаарынын түштүгүндө генерал-майор Фанил Сарваровдун унаасы жардырылып, ал окуя болгон жерде каза тапты. Бул маалыматты Орусиянын тергөө комитети ырастады. Тергөө маалыматына ылайык 22 декабрдын таңында Эсеневая көчөсүндө унаанын түбүнө алдын ала орнотулган жардыруучу зат иштетилген. Жарылуунун кесепетинен 56 жаштагы Сарваров оор жаракат алып көз жумган. Фанил Сарваров Орусиянын куралдуу күчтөрүндө оперативдик даярдык башкармалыгынын жетекчиси кызматын аркалап келген. Анын өлүмү боюнча аскер кызматкерин өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголду. Тергөө комитети негизги жоромол катары бул кол салууну Украина атайын кызматтары менен байланыштырып жатат. Мурда проект басылмасы Сарваровду Украинадагы согуш аракеттерин башкарган орус башчыларынын тизмесине киргизген. Акаев: Кытай жарандары жайкы дөңгөлөк менен чыгып ыңгайсыздык жаратууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев комитеттердин биргелешкен жыйынында айтты. Ал Алай жана Чоң Алайда жүздөгөн жүк ташуучу унаалардын айдоочулары кайрылып, кар калың жаагандыктан ашууда 3 күнөн бери тыгында калганын билдирди. Депутат буга Кытайдан келген айдоочулар жайкы дөңгөлөк менен чыгып алып, ыңгайсыздык жаратып жатканы себеп болгонун билдирди. Коюу тумандан улам Манас аэропортунда каттамдар бүгүн да кырмалууда. Кыргызстан аэропорттору ишканасы жолоочуларга бекер суу таратылып, тамактануу жайлары иштеп жатканын айтты. Тилекке каршы эс алуу бөлмөсү эл аралык каттамдарды тейлеген тарапта гана бар. Жергиликтүү каттамдар залында эне бала бөлмөсү гана уюштурулган, отургучтардын санын көбөйтүүгө жана телефон кубаттагычтарды таратууга аракет кылып жатабыз. Эгерде рейс 3 сааттан ашык кечиктирилсе, ысык тамак берилет деп белгилешти компаниядан. Булак Спутник Эжи.
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз.